2, 3, 4. Бияка келип эле кыздар менен бийлеп, көңүлүмдү ачып алып, анан кадимкидей көңүлүң ачылат да, кичинекей балдар менен иштегендечи. Көңүлүм ачылып, анан кийин кайра экинчи жумушума барам. Экинчи жумушумда кечке чейин жүрөм дагы, ал жактан чыгып эле кайра бияка келем. Үйгө деле чынын айтсам барганга убактым деле болбой калат. Кечкисин кайра келип, кечки группа менен иштейм. Бул жакта бир 2-3 сааттай болом. Анткени чоң кыздарым дагы бар. Азыр взрослый, средний, анан младший группам бар. Младший группамдан 2 группада. Менин бул бийге келишимдин негизги себеби бул мен өзүм эле кичине кезимден эле бийге аябай кызыкчумун. Телевизордон жанагындай подтанцовкадагы кыздарды көрүп, аябай жакшы бийлейт экен деп, мен да кийин чоңойгондо бийчи болом деп ошентип көп айтчумун. Ошол эле өзүмдүн эле калым менен эле ачтым. Анан мен ошо кичинекей кезимде бизде ушундай эме жок болчу да, ушундай чоң студия. Анан өзүм дагы ошо мындай возможность жок болчу да, кичинекей кезимде келип, бийлеп, мындай өзүм каалаган убакта келип бийлей алчу эмесмин да. Школдо бар болчу дополнительный кружоктор, бирок аларга деле катыштым, бирок баары бир мындай күзгүсү бар, мен каалагандай бүт бардыгы бар нерселер жок болчу. Ошондуктан мен өзүм кылбасам дагы анан өзүмдөн кийинкилерге үйрөтөйүн деп, ошон үчүн бул студияга келип, анан кичинекей кыздарды алып үйрөтүп атам да. Мен кичинекей кезимде кыла албаган нерселерди азыркы кичинекей кыздарга үйрөтүп атам. Азыр биз спортивно бальный танцке да өтөлү деп жатабыз. Жана джаз, модерн, ошолордучу сальса, румба дегендерге дагы өтөлү деп атабыз. Бул жакты менин да хореографым бар. Хореографым табып бул студияны бияктын эси менен сүйлөшүп, Кенжеол агай менен сүйлөшүп, анан ушундай жаңы ачылып атыптыр деди. Анан жаңы ачылып атса как раз бизге жакшы шанс экен деп. Анан баштадым, набор кылып баштадым. Набор кылып баштаганда эле кичинекей балдар менен иштеген аябай оорду. Анан бирөө келет, бирөө келбейт. Бардыгына мындай эмени дагы расписанияны да туура түзгөнгө аракет кылып, ата-энелерге дагы бош убактысына карадым, балдарга дагы. Мисалы үчүн менде азыр садиктеги кыздар, анан школдо окуган кыздар бар. Алардын дагы эртең менен окугандарга түштө келчүдөй кылып, түштө окугандарга эртең менен келчүдөй кылып ачтым да. All I want
1,5 жыл аралыгында деген взрослый группам менен, чоң группам менен жылдын мыкты бийчилери аталдык. Айтумар бийчилер тобу. Нарын область боюнча да жаштар иштери организовать эткен жыл мыктыларында биз ошондо жылдын мыкты бийчилери аныкталдык. Ал конкурска да катышкан аябай оор болду. Толтура документтерди топтодук, сүрөттөрдү, видеолорду, болгон эмелерди. Көптөгөн концерттерге катыштык. Концерттерге мисалы үчүн Ильяс Абдыразаковду алсак болот. Ошо Ильяс Абдыразаковдун концерттеринде дагы благотворительный көп концерттерге билеп бердик. Ал эми кичинекей кыздарым менен болсо ушу декабрда эле болгон новогоднее эхо деген чоң бир республиканский программа болду. Ошол жакта биз деген 157 участниктердин арасынан 3-чү месттен алдык да, кичинекей кыздар болуп. Анан дагы 1-чи месте алган кыздарым болду. Алар сольный танец боюнча жалгыз бийлешипчи. Алар 1-чи месте, 3-чү, 5-чи месте аларды багындырдык. Жана ошондой эле бизде деген современный танец боюнча флай деген конкурс болуп турат. Ошол конкурста менин кыздарым биринчи болгондо деген 1-чи месттен утуп алышкан, гран-прини 15 000 сом утуп алышкан. Андан кийин кайра 2-чи жолку болгонунда анда 2-чи орунду алышты да. Современный танец боюнча ошол көптөгөн эле ийгиликтерге жетиштик деп айтсам болот. Ушул бизде өтүп кеткен 21-чи жыл бизге биздин ушу ачылган тобубузга аябай жаратман жылдардан болду деп айтсам жаңылышпайм. Себеби биз ушул кыска мөөнөттө аябай көптөгөн ийгиликтерге жетише алдык да. Бул менен чектелип калбайбыз деп ойлойм. Дагы биздин багындырчу ийгиликтерибиз көп, дагы жарата турчу ийгиликтерибиз абдан көп деп ишенем. Өзүм дагы жакында эле Бишкекте болгон мастер-класска катышып келдим. Ал жактан да көп нерселерди үйрөнүп, көп буга чейин билбеген нерселерди үйрөнүп келдим да. Дагы ошондой нерселерге барып, окууларга барып, дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратам деп ишенем. Güzel kalan kaşeker, hem erke hem yaşeker. Asmanladım geledi, şimdin bağrıda şeker. Güzel kalan kaşeker, hem erke hem yaşeker. Asmanladım geledi, şimdin bağrıda şeker. Ne derdim bana ne derdim, soramaz siz ne derdim. Şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Ne derdim bana ne derdim, soramaz siz ne derdim. Şu kıza köngül verdim, mireni istep geldim. Мен Нарын облыска, Бишкек облыска катышкан. Тумайжан мага бийенер өткөн, илинткенди, билегенди. Мага би деген аябай сон. Мен биге кызыгам. Мен кичинекей кезде эле биге кызыкчумун. Ошондуктан биге кызыгып калгам. Мен 3 жашымдан билеймин. Мен келечекте бичи ойдум келет. Ага чейин мен тумайжан мага бийлерди үйлөтүп билеп келтет мага. Негизи эле бир нерсеге адам жетем десе, ошого албетте кызыгуусу болуш керек. Кызыгуусу болгон адам бардыгына жетет деп ойлойм. Ошо мен азыр аябай мындай мотивацияга толуп турган убагым азыр. Билбейм, колумдан бардыгы тенде келет го деп ойлойм да.
жашымдан баштап садикке барган кезден баштап аябай бийлейм. Мен болсо көптөгөн конкурстарга катышам. Ал жактан байгелүү орундарга ээ болуп жүрөм. Мен Краснодарда экендигиме сыймыктанам аттуу конкурстан биз Тумар эже менен таанышканбыз. Тумар эже бизге аябай чоң жардам берди. Биз дайыма ошо биздин каталарыбызды оңдоп, Тумар эже бизге аябай чоң жардам берип келет. Ага чейин болсо бизге Рахатова Альмира деген эжебиз бизге чоң жардам берчү. Жана дагы мени колдоп, бизге аябай чоң жардам берген мектеп директоруна, өзүмдүн ата-энеме чоң ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Ал эми Тумар эжеге дагы өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Неге дегенде, биздин көп жерден колдоп кетти. Неге дегенде, бизге аябай жардам берди. Дайыма конкурс болордун астында айылдан жолдун алыстыгына карабастан келип, Тумар эжеге келип атайын даярданып кетип турабыз. Талыкпаган мээнети менен бизге алтындай болгон убакытын бөлүп, бизди дайыма даярдап келет. Мунун жыйынтыгында биз новогодняя эхо конкурсунда 1-чи орунду алып келдим, республиканский конкурстан. Бул конкурс болсо Бишкекте өттү. Ал жакка көптөгөн конкурсанттар барды. Ал жакка биз Тумар эжеге аябай ыраазычылык билдирмекчимин. Мен бул жакта бул экинчи жумушума иштеп жатканыма быйыл 4 жыл болуп калат экен. 2018-2019 окуу жылында кышкы каникулда келип калгам. Ошо 2019 жылдан бери иштеп жүрөм. Буюрса 4 жыл болду быйыл. Көбүнчө бияктагы убактым деле ушундай эле. Дагы бияктан деле бий, ритмика деген уроктон берем. Бул урок башталгыч нулевой класстан 4-класска чейин да. Ошол класстагы окуучуларга бий үйрөтөм. Тиги студиядан кандай үйрөтсөм, бул жакта деле ошондой программа. Мен ушул жакка келгенде кадимкидей мындай чарчабай, тескерисинче эс алам да, кадимкидей жумушка келип, жумуш дебей, азыр түрк лицейге барам деп ушинтип сүйүнүп алып келем да. Анан бул жакта жумушумдагы өзүмө аябай жагат. Балдар аябай тартиптүү, эң негизгиси коллектив аябай жакшы. Мен жаңы келгенде эле бул жакка ошо кружоктон бий кружогунан мугалим керек болуп издеп калышты. Мен келгенде эле аябай жылуу кабыл алышты. Мен ушу келечектеги мен муну менен токтоп калбайм деп ишенем. Келечекте дагы көптөгөн пландарым бар. Мисалы үчүн ушул жылы буюрса бизде жанагындай студия жок да, эмеге фитнес клубтарга барып заниматься этебиз дегендей. Анан быйыл ушу жылкыга буюрса студия ачайын деп аракет кылып жатам. Өзүбүздүн Айтумардын студиясын ачайын депчи. Ошого аракет кылып жатам. Биз мурунку жылы республиканский конкурска барсак, бул жылы международный конкурстарга аракет кылалы деп жатам. Ал үчүн тынбай иштеп, эң негизгиси ден соолугубуз болуп турса, баардыгыбыздын ден соолугубуз болуп турса эле баардыгына жетебиз деп ойлойм. Мара биздин лицейде башталгыч класстар ачылгандан бери иштеп келатат. Өзүнүн чыгармачылык активдүүлүгү менен, таланты менен биздин балдарга ар кандай бийлерди үйрөтүп, башка конкурстарга дагы активдүү катыштырып келатат. Аябай аракетчил. Биз Тумар менен сыймыктанабыз. Мындан ары дагы ушундай эле темпте ийгиликтерди күтөбүз. Эл аралык конкурстарга чыгуусуна шарт түзүлсө, эл аралык конкурстарда дагы активдүү болуп жеңишке жетишүүсүн каалайбыз. Тумар эже абдан жоопкерчиликтүү, дайыма жардамга келет. Өзгөчө биздин маданий иш-чараларыбызга аябай жардамга келет. Ошол эле убакта балдарга бий коюп бергени, өз убагында дайыма биз кайсы программа, кандай майрам болбосун, биз дайыма айтабыз. Тумара бизге ушундай бий керек деп. Тумаранын дайыма бийлери да даяр, окуучулар да аябай жакшы көрүшөт. Прям ритмика деген аябай сүйүнүп, прям желаниясы менен барат да мектеп сабактарга.
Коллектив ичинде дагы аябай шайыр, дайыма жок дегенди билбейт, бир нерсе айтсаң дайыма макул деп дайыма жардамга келет, аябай адамгерчиликтүү, ошо шайыр менен өзү аябай жагат. Жөнөй эме кылып кетет да, адамдын көңүлүн батили ачып, настроенияны көтөргөнүн аябай жакшы билет. Ошо өзүнүн кесибин жакшы билет, жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү, жакшы инсан. Недавно эле Тумар эже квалификацияда барып келди. Биз аябай кубанычтабыз. Алган сертификат менен биз дагы мотивация алдык. Биз дагы окушубуз керек экен, дагы өнүгүшүбүз керек экен деп. Ал жагынан дагы Тумар эже аябай мыкты профессионал бийчи деп да айта алам да.